администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы тарабынан Шамаева Алия эжебиз сыйланат. Алдар грамотамен. Кут болсун. Мен ошол грамоталарды дагы айтып коеюн. Бул киши замына таштап кеткен экен, биздин кыздарды мекенген, мен дагы ошо ден соңго байланыштуу өткөндө тапшырыш керек эле. Кеч болуп, эми ушу 8-март аркылуу берилип атат. Бул дагы кыздар биздин ийгиликтерибиз. Мынтип түн күнү чакырган мезгилде барабыз. Оорду жеңде мынакей биздин 20 мектепке кошо жүрдүңүздөр. Аябай биздин ийгиликтер, мактаган мектептерибиз, аябай алдыга чыккан мектептерибиз бар. Артта калып, ошол биздин текшерүүнүн негизинде канчалаган коррупциялар жоюлуп, аябай бизге ыраазычылык билдирип, ыраазычылык каттарын берди. Кудай буйруса, дагы мындан бияка дагы жакшы ийгиликтер жарата беребиз. Майрамыңыздар менен дагы жолу ар дайым үй бүлөңүздөрдө тынччылык, бакубат жашоо, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, дайым ушундай активный, күчтүү иштериңиздер жүрө берсин. Саламатсыңарбы? Биздин урматтуу ошо Ак Ордо конушунун Ак Ордо 1-дин тургундар десем да болот, урматтуу ошо айымдар. Бүгүнкү сиздердин 8-март майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушунда биздин эң күчтүү, өтө кыйын активисттер, бизде 10дан ашат эле. Азыр айымдарыбыз кеч калып атат. Тилекке каршы шаша тургандар дагы бар. Мүмкүн болушунча ошо куттуктай берели, кетүүчүлөр болуп атат. Ленин районунун акими Тагаев, Руслан Тагаевдин атынан Жусупова Сапаргүл Сатановага, Ленин районунун Арча Бешиктин координатору, алгылыктуу күчтүү иштерди алып барып, аябай өзүнүн коомдук иштерде, өзүнүн ушу Ленин районунда күчтүү элдин көйгөйүн чечкен күчтүү айым. Жана ошондой эле жогорку элдик көзөмөлдүн дагы күчтүү чечилбей калган маселелерин көп кыйналып, аябай кыйналган орчундуу маселелерди чечүүгө салмак кошкон күчтүү айым. Бүгүнкү майрамыңыз менен. Жогорку Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмеси ардак грамотасы Байтерекова бул грамота деген бул өзү дагы Ленинск районунда жашайт. Ак Ордо конушунда ушундай күчтүү блогер, күчтүү журналист. Жана ошондой эле биздин көптөгөн ушу жумуштарыбызды чагылдырып турат. Элге жетпеген анча-мынча маселелерди жеткирип, через ушул Facebook аркылуу жеткирип турат. Бул кызды биздин ошо жогорку элдик көзөмөлдүн төрагасы Эмил Аскевич сизди айтып дайым ушундай грамотаны алып, ишиңизден ийгилик жарата бериңиз. Дагы бир грамота Ленин районунун акими Руслан Тагаевдин атынан Дүйшөбаева Койсун Дүйшөбаевнага, биздин ошол Ленин районунда бул дагы күчтүү активист, көп маселелерге чечкенге көп ийгиликтерди жаратат. Биздин коомдук мындай коомдук элдин арасында чечилбеген маселелерге дагы чечүүгө көп салымдарын кошкон. Жана ошондой эле жогорку элдик көзөмөлдө дагы көп кырлуу маселелер чечет. Ишиңе ийгилик, майрамың менен куттуктап коелу. Ошол Тагаевдин атынан сизге, акимдин атынан. Дагы бир мүчөбүз Баймуратова Гүлипа Баймуратовна. Бул дагы ушу күчтүү дарыгер. Муну дагы ушул биздин жогорку элдик көзөмөлдүн атынан коррупцияга каршы бөлүмү төрагасы Эмил Аскевичтен берилип аткан грамота. Бул эчегебиз дагы жумушу менен байланыштуу бир жакта жүрөт. Куттуктап коелук, Ленин районунун администрациясынын райондук боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын жана муниципалдык администрациянын атынан Руслан Тагаевдин атынан Койчуева Венерага. Бул Венера Ак Ордо конушунун координатору, жана ошондой эле
коомдук ушул биздин активисттердин бири, күчтүү жана ошондой эле жогорку элдик көзөмөлдүн мүчөсү. Куттуктайбыз, кут болсун. Отчатпайсың? Жана ошондой эле мыктуу айым деген дагы биздин ушу ишкананын атынан берилген, ушу коомдун атынан. Көп кырдыда айтып отса буга сөз жетпейт. Майрамыңыз менен сыйлыгыңыз кут болсун. Бул грамота болсо Ленин районунун администрациянын району боюнча дейт, Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын атынан дейт. Ушул грамота сизге жана ошондой Ленин районунун акими Руслан Тагаевичтен берилип атат. Сиздин ишиңизге ийгилик, Мерим Абышевага, биздин Ленин районунун агроорошунун өтө күчтүү активист, өтө күчтүү чыйрак, сезимтал, мээримдүү, күчтүү айым, жана ошондой эле жогорку элдик көзөмөлдүн күчтүү мүчөсү. Ушул сиздин бүгүнкү 8 март майрамыңыз менен ушул грамотаңызга кут болсун, дайым ушундай күчтүү иштерди жарата бериңиз. Жана ошондой эле ушул эле Ленин районунун активисттери Шалпыкова Роза, ага да ушул грамота берилет. Жана ошондой эле бул кыз дагы жогорку элдик көзөмөлдүн мүчөсү, жакшы иштерди алып барат. Жана ошондой эле ушул эле грамота Киргабакова Катиса, бул жогорку элдик көзөмөлдөн берилип аткан грамота. Тилекке каршы өткөндө жок болуп калды эле, бүгүн майрамда ушул эжекени да куттуктап коелу. Бул дагы биздин Ленин районундагы Арча Бешик конушунун күчтүү активисти, жогорку элдик көзөмөлдүн Бишкек шаарынын Ленин районунун администрациясынан Руслан Тагаевичтин атынан биз Жапарова Рыс ушул Ленин районунун күчтүү активисти, ушул ар кандай жумуштарды чече билген күчтүү активист, жана ошондой эле жарандык активист, ушул кыйналган кысталгандардын канча адамдардын көңүлүн алып чечилбеген маселелерде ушул Садыр Жапаров Нуркожоевичка ушундай өзүнүн чоңчул салымдарын кошуп жардамдарын берип аткан кыз Жапарова. Жана ошондой жогорку элдик көзөмөлгө дагы чоң күчтүү мүчө, канчадан чечилбеген, канчадан ушу үйлөрдүн маселе чечилип атабы, же болбосо жана пособие чыгарып атабы, же болбосо кандай бир өзүнүн укугун биле албаган нерселердин ушу коом аркылуу жана жарандык инсан катары, ушу биздин Ак Ордонун күчтүү активисти катары көп маселелер чечкен биздин күчтүү айым. 8 март майрамыңыз менен жана ошондой эле сиздин ушул грамотаңызды Ленин районунун акими Тагаевдин атынан экен куттуктап коелу. Ар дайым ушундай күчтүү сыйлыгыңды грамотадан Урматтуу айымдар, бардыгыңыздарды бүгүнкү 8 март аялдардын жаңылык байрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына бүгүн аз да болсо биздин жетекчибиз Али эже бизди кубандырып, грамоталарды сыйлады. Ар дайым иштеген кызматыңыз эл үчүн болсун, жүзүбүздөн күлкү кетпесин. Бардыгыңыздарды аялдардын байрамы, жаз байрамы менен куттуктайм. Мен дагы бүгүнкү жаз майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Ишиңерге ийгилик, үй бүлөдө бактуу таалай, балдардын жакшы күнүн көрөлүк. Эжесине рахмат, ушинтип акимдин атынан бизге грамота алып келип тапшырып, биздин майрамыбызды аябай чоң кубанычка бөлөдүңүз. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик, аман болуңуз. Бүгүнкү аялдардын майрамы менен баарыңыздарды куттуктайм. Бизге жетекчи Али эжеге рахмат, ушундагы бизге мотивация берип, баягы кылган ишибизди алдыга жылдырып, мындан ары да ишибиз жакшы болуп улана берсин. Баардыгыбызга ден соолук, бүгүнкүндөй жаз майрамында жакырап жүрө берели.